Саламатсыңарбы менин окуучуларым. Бүгүн биз силер менен Мидин Албаевдин өмүр жолу жана чыгармачылыгы менен таанышабыз. Сабагыбыздын максаты силер акындын өмүр жолу менен таанышасыңар. Алган билимиңерди турмушта колдоносуңар. Силердин эстетикалык табитиңер ойгонуп, атуулдук, адеп ахлактык позицияңар бекемделет. Балдар, маанайыңар кандай? Анда мен силерге жагымдуу маанай тартуулайм. Сабактын тиби жаңы билим берүү, сабактын методу айтып берүүчүлүк, сабактын жабдылышы, кыргыз адабияты 10-класс окуу китеби. Интернеттен алынган маалыматтар, телефон. Таланттуу акын, сатирик, драматург жана прозаик Мидин Албаев жарык дүйнөдө болгону 42 жыл өмүр сүрдү. Ушул кыска өмүрдө ал элине кылымдын кыйрына келе турган таланттуу чыгармаларын мурас калтырып кетти. Өмүр шамын өйдөлөтүп кармагын, ар күнүңдү эл журтуңа арнагын, текке кетпес асыл эмгек жасасаң, ошол болот өлбөс болуп калганың. Акын жарык дүйнөдөгү жашоосунун улуу максатын, милдетин ушундайча түшүнүп, өзүнүн максаттуу да, машакаттуу да өмүр жолунун ар күнүн эл журтуна арнап, жүрөктөн түнөк тапкан унутулгус лирикалары, күлкү менен шыкакка толгон комедиялары, калемпир кошкон ачууда, курчта сатиралары, лирика жыттуу прозалары менен текке кетпес асыл эмгек жасап, кыргыз профессионал жазма адабиятынын тарыхында өлбөс болуп жашап калды. Акын Мидин Албаев 1917 жылы Нарын областына караштуу Жумгал районундагы Чайык кыштагында кедей дыйкандын үй бүлөсүндө жарыкка келген. Өз айылында башталгыч мектепти бүтүргөн. 1930 жылдардын башында Фрунзе шаарындагы педтехникумга кирип, Алыкул Усмонов, Райкан Шүкүрбековдор менен чогуу окуган. 1937 жылы чыккан Мидиндин алгачкы чыгармаларынын бир томдугуна Райкан Шүкүрбеков баш сөзүн жазган. 1936 жылдан 1938 жылга чейин Лейлинчил жаш газетасында иштеп, ошол жылы Советтик армиянын катарына чакырылып, 1940 жылга дейре кызмат өтөгөн. 1937 жылы Бактылуу жаштык, 1938 жылы Ырлар жыйнагы, 1948 жылы Жаңы ырлар, 1957 жылы Ак чүч ырлар жыйнагы, 1958 жылы орус тилинде Разговор с современником деген ырлар жыйнагы жарык көргөн. Драматург катары Мидин Албаев Курорттогу окуя, Жантектин керези, Зоотехник Буйлашев пьесаларын жазып калтырган. Кыргыз адабиятынын тарыхында Мидин чебер котормочу катары да белгилүү. Кыргыз сатирасынын профессионал деңгээлге көтөрүлүп жана жанр катары калыптанышы Мидин Албаев менен Райкан Шүкүрбековдун ысымдары жана айрыкча 50-жылдардагы чыгармачылык табылгаларына тыгыз байланыштуу. Анын Бюрократ, Чалкан дос, Кошаматчы, Сизге айтам, Тилекматтын тили, адабияттык парад, дагы башка сатираларын,
Жолдош Маяковскийге отчет сатиралык поэмасын жараткан. Анда акындын төмөндөгү сатиралык чыгармасына көңүл бурабыз. Медин Алыбаев мас болгон коён. Жөн элеби же туулган күнүнө арнаппы, Айтор кирпинин мартты кармап үйүнө мейман чакырат. Конок болуп коёнда барат. Вино, арак, суу даягат. Бир маалда коён мас болуп калат. Ордунан арам туруп, кирпиге колун сунуп, "Кетем үйгө!" деди тили булдуруктап. Анда кирпи айтты: "Эй дос, сөзгө кулак тос. Үйдү кантип табасың? Ээн токойдо бекер өлүп каласың. Неге мынча олуктуң, андан көрө жатып эс ал соолуккуң. Элден дагы бирге угам. Жакын арага арыстан келип калыптыр деп уктум." Мас неме болуу? Кайра кирпинин сөзүн тураду. Ошо арыстан да кеппи? Ойрон кылыш керек. Ошонук өттү. Аны мен жеймин, чайнаймын. Терисин тескери сыйрып, Африкасына айдаймын. Болбостон коён үйүнө жөнөдү. Тамтаң дап-тал туулду кармалап, каргылданган үнү туш-туш тарапка таралат. Шашпагың, арыстаным, шашпагың. Көргөнбүз арыстандан да ашканын, чыгарганбыз далайнын ташталканын. Аңгы чакты арыстанды ойгонду. Кудай аткыр, бул кандай мал деп ойлонду. Так ошол кезде алка жалкын алды, алдынан өтүп бара жаткан коёнду. Караңгыда чуу салган сен белең, акмак. Сөзүңдү сүйлөп жүрбөйсүңбү тактап? Коёндун масы тарап, билинбей калды кайда кеткен арак. Жалына баштады жалооруп арыстанды карап. Мен кечиресиз аксакал. Сиздин аялыңыздын, балдарыңыздын урматына бөтөрө бериптирби бакал аксакал. Арыстан масты жаман көрүүчү, өзүндө ичкиликтен сактоочу, бирок кошоматчыны жактоочу. Медин Алыбаев проза жанрынын үстүндө да эмгектенип, ачылбаган кат аттуу аңгемесин, көркөм очерктерин жана фелетондорун жазып, алар жарык көрбөгөн каттар аттуу 1964-жылы чыккан жыйнагына топтоштурулган. Медин Алыбаев өзүнүн аз, бирок даңазалуу жашаган өмүрүндө окурмандардын түбөлүк энчисинде калуучу көптөгөн таланттуу жазылган лирикалар менен сатираларды калтырды. Ал кыргыз профессионал жазма адабиятынын тарыхында таланттуу лирик жана көрүнүктүү сатирик катарында түбөлүк жашай бермекчи. Балдар, ушуну менен сабагым аягына келип жетти. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө саламатта калгыла.